Тынч иштетесиңерби туугандар. Садыр Жапаров иш сапардан келгенден кийин маек бере тургандыгын жазды. Бүгүн 19 апрелде президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, Азербайжанга болгон иш сапарынан кийин өлкөдө аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берерин билдирди. Иш сапардан келгенден кийин атайын маек берейинче, өлкө боюнча жасалып жаткан иштерди ийне жибине чейин айтып берем. Эл журттун башын айландырып, удургуткандарга жооп болсун. Алагды кылбай, тынч иштетесиңерби туугандар, деп жазды мамлекет башчы. Бекнияз Таштанбеков: 16 гектар жер эле 16 гектар деп кыйкырып жаткандар. Силер билесиңерби, буга чейин канчалаган гектарлар жең ичинен жеке жактарга берилип кеткенин. Жада калса Ататүрк паркында четинен кемтип чиновниктер үй салып алып, анын ордуна бир тешигиңди бүтөп бердиби? Жок. Эмнеге? Анткени ал убакта бүт коррупциялык жол менен акырын бирөөлөргө берилип кетчү. Эми болсо Садыр Жапаров ошону ачык айтып, 16 гектар берели. Анын акчасына ак үй куруп беришсен, бюджеттен 1 сом коротпойлу дегенди көрүп ызылдап эле жатып калдык. Эй туугандар, бир иш кылдырабызбы бул бийликте? Же ар бир демилгесине каршы болуп, колу бутун байлап эле отура беришибиз керекпи? Ой, ак үй салынып калса, аны Садыр Жапаров өзү менен ала кетпейт, ал калат. Кийинки муунда ал жакта отуруп иштейт.